Тилектерди айтып, ак көйнөк кийип, Анжелика кыргыз элин Дубайдан кутуктады. Ырчы Анжелика жаңы жылды жылуу жактан тосуу үчүн кыздары менен Дубайга жөнөп кеткен. Ал кыргызстандыктарды кутуктап, эски жылдагы сыноолорду унутуп, жаңы жашоого жакшы ниет менен киришүүгө үндөдү. Ак ниеттерди коюп, ак тилектерди айтып, ак көйнөк кийип, календардын алгачкы барагына аттап жатып, болгон тилектерим жакындарыма, элиме арналат. Эски жылдын сыноолорун эстебей, таарынычтарды 2020 жылга калтырып, жаңы дем менен ишенимдүү кадамдарды алдыга таштап, алдыга умтулалы дейт ырчы айым. Маалымат булагы Фабула Чекит Кейджи. Садыр Жапаров: азапка салса да Алмазбек Атамбаевди кечирдим. Мени абакка камап, азапка салган саясатчыларды, анын башында турган Алмазбек Атамбаевди кечирдим. Бул тууралуу президентке талапкер Садыр Жапаров Супер ТВ YouTube каналына берген маегинде билдирди. Жапаров абакта жатканда деле аны камагандарды кечиргенин айтты. Мени абакка камаганга башкы себепчи Алмазбек Атамбаев болгон. Мен мурдагы интервьюларымда деле кечиргенимди айткам. Кудай кечиримдүүлүк тарабында болом деген. Ошондуктан мен кечирдим. Бардык нерсе Кудайдын буйругунан болот, деди Жапаров. Садыр Жапаров мындан ары өч алуу максатында оппоненттердин артынан түшпөстүгүн кошумчалады. Бул нерсени терең ойлонуп, чечим кабыл алышыбыз керек. Пендечилик кылып өч алам дегенибиз туура эмес. Бул тагдыр, адамдар себепчи гана болот, деди Садыр Жапаров. Эске салсак, Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум 2021 жылдын 10 январында өтөт. Президенттикке 17 талапкер катышууда. Садыр Жапаров жарышта көзгө урунган талапкерлердин бири болуп турат. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейджи. Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамынан ажыратылат. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Абдилат Капаров Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси Асылбек Жээнбековдун иштерине укуктук баа берүүнү өтүнөт. Капаров ага ини Жээнбековдорду бир нече кылмыш жасоого айыптооду. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси арыз менен президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго, УКМКга жана башкы прокуратурага кайрылды. Төмөндө арыздын текстин толук келтиребиз. Мен Кыргыз Республикасынын мурунку президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин жана анын бир тууганы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Асылбек Шарипович Жээнбековдун үй бүлөлүк жана кландык башкаруусу тарабынан саясий себептерден улам репрессияланган Ош облусунун ИИБинин мурунку жетекчиси Капаров Абдилат Кокушевич жогоруда аталган кызмат адамдарынын аракеттерине төмөнкү фактылар боюнча укуктук баа берүүңүздү суранам. Биринчи, 2020 жылдын 5 октябрынан 6 октябрга караган түнү президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков наразычылык акциясына чыккандар менен жолугушууга чыккан жок. Өзүнүн мамлекет башчысынын милдеттерин аткаруудан баш тартып, демонстранттарды күч менен таркатуу боюнча мыйзамсыз буйрук берди. Кан төгүлүүлөргө жол берди. Натыйжада жарандар жаракат алып каза болуп, эл үчүн күн бою өзү менен өзү калды. Экинчи, 2010 жылдын 10 июнунда Ош облусунун губернатор болуп турганда Сооронбай Жээнбеков жумуш ордун таштап, белгисиз жакта бир нече күн жашырынып жаткан, чыр чатактын алдын алуу боюнча функционалдык милдеттерин аткарган эмес. Үчүнчү, 2010 жылдын май айынын ортосунда өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов Ош облусунун аймагында коомдук тартипти сактоо үчүн убактылуу өкмөт тарабынан бөлүнгөн акча салынган капты жеткирип бергенде, губернатор Сооронбай Жээнбеков жана анын ошол кезде эч жерде иштебеген иниси Асылбек Жээнбеков бөлүнгөн каражаттарды өздөрүнө алып алышкан. Муну жалпыга малымдоо каражаттары аркылуу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Бекназаров тастыктаган. Төртүнчү, Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин төрагасы кызматында турганда Бишкек шаарындагы ЖЭБти реконструкциялоого бөлүнгөн Кытай насыясы жөнүндө макулдашууну ратификациялаган, бирок анын акча каражаттарын уурдаганына юридикалык баа берилген жок. Анткени анын агасы Сооронбай Шарипович премьер-министр кызматын ээлеп тургандыктан укук коргоо органдарына түздөн-түз таасир эткен. Бешинчи, Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун губернатору болуп турганда облустун 32 500 жаранына мектеп, бала бакча жол
жолдорду куруп берүүнү убада кылган. Бул максатта бюджеттен 2 миллиард 900 миллион сом бөлүнгөн. Бирок иш жүзүндө эч нерсе курулган жок. Ал эми каражат аймактык капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу алар көзөмөлдөгөн курулуш уюмдарынын эсебине которулуп, акчанын андан аркы тагдыры калкка белгисиз. 6. Мурунку мамлекет башчы Жээнбековдун иш аракеттеринде Райым Матраимовдун ишине байланыштуу шалаакылыгы, аракетсиздиги аны калкалаганы, 700 миллион АКШ долларынын өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу журналисттик иликтөөлөргө тоскоолдуктары көрүнүп турат. 7. Коронавирустуу инфекциянын жалпы элге жайылып кетиши, 2020 жылдын жай айындагы адамдардын өлүмү, эл аралык уюмдардын гуманитардык жардамдарын жана бюджеттик каражаттардын максатсыз пайдаланышы боюнча жоопкерчиликсиз мурунку өлкөгө башчы Сооронбай Жээнбековдо жатат. Жогоруда айтылгандардын негизинде сизден бир тууган Жээнбековдордун иш аракеттерин тыкыр иликтөөнү, өлкөдө чыгып кетүүгө тыюу салуу чараларын көрүүнү, күзөт карточкасын берүүнү жана конфискациялоо максатында мүлкүн камакка алууну суранам. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын жана мамлекет башчысы катары ала турган пенсиясын алып коюуну суранам. Маалымат булагы, Аргумент KG. Турсунбек Акун, Райым Матраимовду Азаттык бир жактуу каралады. Турсунбек мырза, неге жаңы бийлик келген Азаттык радиосунда болгон наразычылык күч алды? Адилеттик, чындык үчүн күйгөн Азаттык бул сапар позициясынан тайдыбы? Бул сапар Азаттык радиосу бир жактуулукка басым койду. Элдин ниетин өзгөртүп, бийликке бар тараптуу караган позициясынын калыптанышына шарт түздү. Ошондой эле чет элден каржылаган Азаттык радиосу Кактус Медиа Клуб Чекит KG деген басылмалар Россиядагыдай, Беларустагыдай башаламандыктар Кыргызстанда болсун деген жашыруун тилекти иш кылышып, чыгымчыл элди бийликке тукурган маалыматтарды жарыялашты. Мен аттарын санап өткөн басылмалар аркылуу азыркы бийликке каршы маалыматтар байма-бай таралтып, чет мамлекеттердин биздин ички ишибизге кийлишкенге аракет кылып жатканын көрүп турам. Ошондой эле Азаттык радиосу азыркы мезгилде Реформа, Атамекен партияларынын жана Роза Отунбаевын НПОлордун штабында алардын куралына айлангандай иш кылып, жаңы бийликке каршы пикир айткандардын очогуна айланып, бир уч топтун локомотиви болуп калды. Азаттыкты Атамекен партиясынын радиосу деп эле аттап койбойсуңарбы деген күндөрүм да болду. Тагыраагы, акыркы мезгилде түрдүү көз караштарды чагылдырган позициясынан тайып, эксперттер талдабайт бөрүсүнө да бир жактуу бийликти, Конституциялык кеңешмени каралаган, мыйзамсыз деген пикирлерди айткандар менен гана иштешип калышты. Кыскасы, Американын камчысын чаап, элибиздин ичине бүлүк салганды аракетин көрүшүүдө. Алардын октябрдагы бийлик алмашууга башалмандыкка салымы болдубу? Салымы болду. Маселен, USAID деген уюм парламенттик шайлоону утура албай бир жактуу сурамжылоо уюштуруп, парламенттик шайлоого одоно түрдө киришти. Ошол эле Америка университетинин студенттери, мугалимдери да реакция аттуу пикирге чыгып, тополоң болушууда, Ак үйдүн өрттөлүшүнө, талкалашына шарт түзүштү. Азаттык аларды байма-бай чагылдырып турду. Кыскасы, Азаттык революцияга чейин эле ушундай жолго түшүп, тымызын эл менен бийликтин ортосундагы тирештин күчөшүнө салым кошту. Тынчтыкбек Чортегин, Кыяз Молдокасымов башкарып тургандарды Азаттыктан учурда дээрлик айырмаланган позицияда иш кылып, элдин тынчтыгына бүлүк салган маалыматтарды таркатуу менен алек болуп калышты. Азыркы жетекчилиги Айзада Касымалиевага байланышып, Азаттыкка болгон сынымды айткам. Ал тургай доого урунуп сүйлөп келген учурларым да болду. Мурун Азаттыктын талкуусуна катышуу, ал жакта журналисттердин суроолоруна жооп берүү сыймык беле. Албетте, мурун Азаттыктын талкууларына катышып рахат алып келсек, азыр андай сезим да жок. Себеби алар өздөрүн колдогон Американын саясатын жактай турган депутаттарды жана коомдук ишмерлерди чакырып калышты. Ошондой эле Азаттык радиосу Американын кызыкчылыгы үчүн Райым Матраимовдун артынан түшүп, бир жактуу каралган маалымат берип жатышканы ачыкка чыкты. Садыр Жапаров Азаттыкты күйгөнүнөн сындадыбы же аша чаптыбы? Садыр сынды туура айтты. Мен түрмөдө жатканда Азаттыкты угуп эс алчумун. Азыркы убакта бир жактуулукка жол берип жатканы мени өкүндүрөт, деп чындыкты айтты. Бирок аны Азаттыктагылар башкача кабыл алып, Садыр Жапаров бизди куугунтуктап жатат деп чыгышты. НПОлор дагы Азаттыкка бийлик тараптан сокку урулуп жатканысын коргойбуз деп чыгышты. Азыркы бийлик болобу, мурдагы бийлик болобу бир жактуу каралаган болбойт. Алар мүмкүн болушунча калыс болуп, түрдүү көз карашты чагылдырып, чыр чатакты болтурбаганга аракет кылыш керек.
Азаттык Конституциялык кеңешти Конституцияны сындап, ал тууралуу терс пикирлерди көп бергени үчүн көпчүлүк саясатчылардын купулуна толбой жаткан жокпу? Азаттык радиосу эмнегедир Конституциялык кеңештин түзүлүшүнө каршы болду. Ошондон улам бул Конституциялык кеңеш мыйзамсыз түзүлдү жана парламент мыйзамсыз олтурат тарап кетиш керек деген берүүлөрдү берди. Азыркы парламент кийинки парламент келгич иштей береби? 71 беренеде жазылган тууралуу бир ооз да айтышкан жок. Тагыраагы парламентте Конституциялык кеңешме да мыйзамдуу деген